Рахмат. Пресс-служба. Сіздің аты жөніңіз кім? Все, болды, Рахмат. Все, не надо это. Давайте, ну дайте нам поработаем чуть, надо. Обязательно. Өзіңіздер көргендей, милиция қызметкерлері шул қанша киши қармалып, қанша киши эмне болгонун чөйкө чапчып. Я. Нормально он? Вот он здесь. Есіңіздерге сала кетейін, бүгін 2 март Садыр Жапаровтың тарапташтары митинг уюштурган. Алар Садыр Жапаровтың бошотулушун, алардын акталышын талап кылышкан эле. Саат 12:01-лерде чогулган милиция Садыр Жапаровтың тарапташтары саат 6-дан өтүп калганда ак үйдү көздөй бет алышкан. Айрым бир бөлүгү аларды ээрчип эл чогулгандар баратып, ошол ак үйдөн милиция кызматкерлери менен кагылышып, биринчи ошол жөнөкөй милиция кызматкерлерин эже бербей жирип өтүп, анан ак үй жака жакындаганда ошо атайын бөлүктүн кызматкерлери көздөн жаза кылуучу атайын суу менен бүрккөн курал жана ошондой эле желим окторду асманга атып, алот аянтына кууп келип, андан ары чогулган эл көчөгө катышты. Анан аларды ушул милиция кызматкерлери кубалап, чогулгандар тараптан дагы, милиция тараптарында да бири-бирине таш атып таратышты. Оразалиев Ички иштер министрлигинин орун басары ташырыткан милиция кызматкерлерине чара көрүнөт деди. Ал эми канча адам кармалып, канча адам жаракат алганын азырынча белгисиз экенин билдирди. Азыркы учурда милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын Ички иштер министрлигинин жетекчилиги кабарлады. Жарандык кийимче милиция кызматкерлери дагы жүрүшөт бул жакта. Атайын бөлүктүн кызматкерлери, ошо Ички иштер министрлигинин орун басарлары жетекчилиги өздөрүнүн келгенин көрүүгө болот.
Жоқ. Сұлтан. Сіз шолып тұрғандардың арасында өлеңіздер. Сіздер шолып тұрғандар арасында өлесіздер же? Üçün geldik kurtulağımız için. Шолып тұрғандар арасында өлеңер. Ова. Қайқа кетішті азыр? Білмеймін. Қармалғандар жоқ бұл араңарда. Жоқ, қачып қайқа кетішті? Bilmeyim. Сіздер қайқа кіріп кеттіңіздер? Bilmeyim. Рахмат. Эмне болду балам? Сіз ушул жаққа чогулгандардын арасында бар белеңиз? О? Эмне болду бул жака? Каяка качып кетишти? Биз деген неме чай ичкени кеткенбиз, билбейм, ошо биз азыр келебиз. Милиция бул жактагыларды чымда сүрүп таратпады. Анан буга кандай баа бересиз ошол чогулганга? Туура эмес да эмнеге? Бизде деген Садыр Жапаров деген эл үчүн кызмат кылган бала, кара жаным. Биз ошол деп тег алыстан бери келдик. Мына жеп ичкендердин баары бул эмеде качып отурушат. Туура эмес жооп берип жана кандай жакшы адамдар сүйлөдү. Мына Аты жөнүңүз ким? Арзыхан Жумакадырова. Анан жок, сиздер аз байланыштыңарбы? Силер менен келгендер каяка кетти? Жок. Биз бул жерде отурдук да анан кичине ачык болуп кетип, алыстан келгенбиз. Чай ичкени кеткенбиз. Каяктан келдиңиз? Көлдөн. Анан Чай ичкени келип коем, биз кайра барып неме кылалы десек эле, чото. Жок. Рахмат. Ошон үчүн мен айтып калайын, Садыр Жапаровду бошотушубуз керек. Анткени деген сенин да балаң бар. Da belgeleçmin de. Сенин да балаң бар. Сен да үйлөнүп жайланып бала болгонсуң барам. Ошолордун келечегин деген оңдошубуз керек да. Кыргыз эли деген жакшынакай жашоодо жашашыбыз керек. Мына Рахмат эже. Анан биздин балдар деген чет мамлекетте мына жүрүш. Рахмат эже, биз убактыбыз тар эле эфирдечи, саламатсызбы? Сиз азыр ошо чогулгандар арасында. Amaççılık min Sadır Japarov. Чогулгандар арасында бар белесиз?